Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдан бір хадисін айтып өтейін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдан бір хадисін айтады. Ала ухбиркум биман яхруму алан нар ва биман тахруму нару алейхи. Пайғамбарымыз сілерге хабар айтайын ба дейді. Сілерге хабар айтайын ба, ким тозақ отына арам болады, жана тозақ оты кимге арам боларын сілерге хабар айтып берейін ба дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Ала кулли хаййинин лаййинин сахлин қарибин минан нас. Әрбір жұмшақ, жеңіл жана адамдарға жақын болған адамға Алла Тааланың тозақ оты арам болады деп айтып жатады. Көрдіңіз бе? Ушунчалык мамиледе жұмшақ болушубуз керек экен, жеңіл болушубуз керек экен. Соода садық кылып аткан бир туугандарыбыз дагы бирдемкени сатып атсаңыз ушунчалык жеңіл мамиле кылышыбыз керек. Жок, тырышып эле жок, болгон баасы ушул. 1000 сом болсо 900-гө берсе жок, 950 беремин. 900-гө өзүм алганмын. Деп ушинтип тырышып турууну пайгамбарыбыз айтып жатат, болбойт дейт. Момун адам жумшак болуш керек, жеңил болуш керек. Бирдемкени сатып алган киши дагы акчаңыз бар болсо, ушинтип тырышып 20 сом, 30 сом, 100 сом түшүрөмүн деп тырышып тура бербесен, айтылган баасы ушунчалык туура келсе алыңыз десе, болду, ошол баады алышыбыз керек. Анан тырышып, жарым саат соодалашып, анан албастан үй аласың, машина аласың, ушул соода сатыкта дагы жөнөкөй карыз берип, карыз алган учурда баарында пайгамбарыбыз эмне дейт? Кимге тозок оту арам болорун айтайынбы деп, эмне дейт? Жумшак, ушунчалык кичпейил, адамдар менен аласа береседе жеңил, ушунчалык болгон жана карибу минан нас, инсандарга мамилеси ушунчалык жакын, жакшы болгон инсандарга тозок оту арам болот дейт.